саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына кайрадан ынтымак бирикмесинин бир акын, бир ырчы, эл тараса элсинчи аттуу адабий кечесин баштоонун алдында турабыз. Элдерибиз келе баштады, көрүүчүлөр, катышуучулар келе баштады. Кеченин ийгиликтүү өтүшүнө тилектешмин. Биздин көп курдуу Талант Макембаева, Алмагүл жана калемгер эжекебиз Батима Акматованын кечеси өткөрүлгөнүнүн астында турат. Эки эжекебизге да чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетем. Бүгүн мынакей Макембаева Алмагүл ар тараптуу талант эжекебиз менен акын эжебиз Батима Акматова эжебиздин чыгармачылык кечеси болуп атат. Мен чын жүрөктөн ийгилик каалайм эки эжеге тең. Ар дайым иштеринде ийгилик, өздөрүнө бекем ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Биздин чыгармачылык ийримге мынакей элдер келип баштады. Буюрса аншлаг менен жакшы өтөт деген ойдомун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Неберелери, чөйрөлөрү бүгүн мына куршет даярдап атат. Эжеге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сен кимиси болосуң? Мен кызы болом. Ушу апамдын кечеси менен бүгүн куттуктап, анан келген кеткен кишилер кичине дамос тийип кетсин деп атайын фуршет даярдап атабыз. Ошо? Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Мынакей биякта чөйрөлөрү, Алмагүл апанын чөйрөлөрү жүрөт. Анан сен кимиси болосуң? Чөйрөсүң? Жок, мен баласы болом өзүм. Баласы болосуң. 11 жабасы, 15. 15-нчи баласысың да. Эң кичүүсү. Эң кичүү. Булар. Саламатсызбы, биз небереси болобуз. Небереси болосуңарбы? Үчөөбүз. Чоңгөр тең ба? Атыңар ким? Меники Нурдан болот. Сенчи? Алиел болуп атат. Беробой. Бүгүн мына чоң апаңардын кечеси болуп атат. Ооба. Эмне каалоо тилегиңер бар? Каалоо тилегибиз көп, аябай. Ошо кайнебизди колдоп, коштоп. Сен? Көп жашасын. Көп каалоо тилектерди айттылар. Сен? Кәдім аябай деген көп деген каалоо тилейм. Көп жашасын, кечеси жакшы өтсүн. Ошо элдин арасында эле ырдап, жыргап, элдин рызкысын батасын алып, көп деген сыймыктарга жетсин. Биз энебиз менен аябай сыймыктанабыз негизи. Бүгүн ошо кечеси болуп атат. Ушул кечеде бардык конокторго айтып кетет элем. Баары жакшы болуп бүтсүн. Жакшы ырмаанайга отуруп кеткиле. Черлери жазылып кетсин, Бүгүнкү ошо ынтымак группасынын иш-чарасына ошо өзүмдүн кечем болуп атат. Ушул жерде ушу кечемди уюштуруп берген ушул ынтымак жетекчилерине ыраазымын. Рахмат музыкантыбыз Нурбек Сыдыковго ушундай эл алдына чыгарып, мен ырларым менен тааныштырып, бүгүн ушундай бир жакшы күндөрдүн күбөсү болгонтабыз. Мен бүгүн бактылуумун.
Саламатсыздарбы? Бүгүн мен үчүн жана калемгер Батима эже экөөбүз үчүн өзгөчө күн болуп атат. Бая маданият жолунда бир ырчы, бир калемгер эл тараза эл сынчы деген темада ынтымак адабий чыгармачылык бирикмесинен ай сайын өткөрө турган ушундай кечебиз бар. Эл ичинде таанылбаган элдерди элге талантып, талпынтып, таңгалдатып, таңдантырган биздин жетек жүз Бүажар Жусупакунова ушу канча жылдан бери баягы эл ичинде лечен бар, билинбеген чечен бар деген таланттарды жыйып алып, акынын акындай комузчу, сыырчысы, жоорчусу, деле эмнеси болсун баарын жыйып келип ушу мына 4-5 жыл эң жакшы ийгиликте келатат. Чынында бизде өтө таланттуу адамдар бар. Анан бүгүн Кудайдын сыноосу болуп 23 мен бүгүн 65 жаш юбилей. 65ке толуп атам. Рахмат. Кудайыма шүгүр, бала чакам, элим журтум бар экен. Мен эл ичинде өскөм, өңгөм, өнөрүм менен элге таанылып көрүп, эл ичинде жүргөн эң көп кыртык таланттуулардын бири деп эсептешет. Мен өтө сыймыктанам. Ошондой аябай баалуу залкалар менен кош иштеп, тарбияларын алып калганыма мен өкүнбөйм. Кудайым буйруса биздин ынтымак үчүн ушундай ынтымактуу аябай чыгармачыл көп таланттарыбыз бар. Мен эми толкунданып атам. Бир чети баягы өмүрүмдө биринчи жолу кече берип, өмүрүмдө биринчи жолу юбилей деп, юбилейдин баарын отказ кылчүрөм. Кыргыз эле чекеден өп койчу, туулган күнүң кут болсун деп дегенде анан балдарым, кыздарыма рахмат. Күйөө балдарым, анакей неберелерим бар фуршетин жасап, элди жакшы маанайда тосуп, мени да жакшы маанайда ырдаганды билдеп коюп эле, эчтеке кылдырбай эле жалтыратып кийгизип коюштан билбейм. Буюрса баары жакшы болот. Жакшы болсун деп ойлойм. Келген меймандарга да таазим. Эл деп согот жүрөгүм, эл үчүн далай жерде жүрөм өнөр менен. Жүрө берем дагы эле чакыра берсеңер, токтоп калганча жүрөгүм. Ушуну гана айта алам. Калган элим журтум аман болсун. Жок, рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мына бүгүн Алмагүл Макенбаева эже менен Акматова Батима эженин бир ырчы, бир акын деген чыгармачылык кечеси башталган турат. Мына ушул кечеге Мурас Ордо айылынан Мурас тобу, апарар тобу келген экен. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен бул эки эженин чыгармачылык кечесине келипсиздер. Оюңар кандай? Жакшы тилек менен келдик. Ушу Алмагүлдү биз жакындан тааныган, бир чети курбубуз, бир чети баягы чыгармачылыкта чогуу эл шаркак болуп жүргөн баягы жакшы чыгармачыл топтогу бир айымдарбыз. Анан ушу бүгүнкү кечесине ушу барып көрүүчү бололу, бир чети баягы чыгармачылыгын колдоп коштоп келели деп ушу Мурас апалар тобу келип калдык. Бүгүнкү кечеге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым ден соолукта болсун. Чыгармачылыгы мындан дагы өркүндөп өсө берсин. Ушу баягы көп балалуу энелердин катарын толуктаган айым бала чакасынын урмат сыйын көрүп, чыгармачылыгынын мындан да бай элдин жүрөгүнө сиңген чыгармачылык айым болсун. Ар дайым чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Балдарынын төрү сахнанын көркү болуп жүрө берсин. Бүгүнкү кечеси жакшы маанайда өтүшүн каалайбыз. Ар дайым ийгилик. Ушул жерде турган мынакей сүрөттөрдүн баары Батима эженин калемине таандык китептери турат бул жерде. Батима эженин жазган, Батима Акматова эженин жазган китептери, чыккан китептери экен. Мынакей эл достугу кыргыз казак бирикмесинен чыккан эки элдин достугу тууралуу даңазалаган ырлары мына ушул жерде турат. Кемин кайрыктары, мынакей Батима эже өзү Кемин районунда жашайт. Кемин кайрыктар деп Кемин акындары менен чогуу чыккан китеби. Мынакей эженин алган сыйлыктары турат бул жерде. Эженин жасаган эмгектери мына ушул сүрөт аркылуу көрсөңүздөр болот. Көптөгөн чыгармалардын автору, огондуу ырлары бар. Көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү, мынакей грамоталары, кылган эмгектердин натыйжасы мынакей эженин өзүнүн эмгектери сүрөт аркылуу берилип турат. Таанышсаңыздар болот.
Астын улуттук тамагынан түзүлгөн фуршеттен дагы сызып атышат. Келген коноктор, атактуу акындар, ырчылар, бөрмандар бардыгы келип дагы сызып атышат. Ne dersek, yiyecek sarmasılık iyilikleri kağılayız. Бүгүнкү кеченин катышуучулары жана ардактуу меймандар, Отмандуу Кушубак күнүңүздөр менен дейли. Ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык бирикмесинин ай сайын өткөрүлүп жаткан бир калемгер бир ырчы эл тараза эл сынчы аттуу адабий музыкалык чыгармачылык кеченин баштоонун алдында турабыз. Эмесе сахнага бүгүнкү кеченин элерин чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Калемин кармап колуна ырларды жазат эжебиз, китебин анын барактап кызыгып окуп келебиз. Сонун чыгармалардын ээси калемгер Батима Акматова эжебизди шаттык кол чабуулардын алдында тосуп алалы. Калемгер Батима Акматова эжебизди жакшысын айтып сөздөрдүн эмгеги менен таанылып көңүлүн алган көптөрдүн деп көпкырдуу талант ээси Алмагүл Макембаева эжекебизди шаңдуу кол чабуулар менен чакырып алалы. Батыр эжебизди тосуп алалы. Көпкырдуу элдик талант батыр эже Умайеле Алмагүл Макембаева. Калемгериңиздер мына ушул кечени ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз акындар коомунун мүчөсү, Ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси Бүбү Ажар Жусупакунова эжекебизди алдыбызда кол чабуулар менен чакыралы. Отмандуу күнүңүздөр менен мына адаттагыдай кайрадан бири акын, бири ырчы, эл тараза, эл сынчы деген темадагы биздин жакшынакай калемгер эжекебиз Батима Акматова жана ошондой эле төп тарабы төп келген уз десе уз, баатыр эне, ыр десе ыр, төкмө десе төкмө ажырамай айткан Алмагүл Макембаеванын кечесине кош келипсиздер. Анда биз ушул кечени ачык деп жарыя кылам. Батима акын эжебизден сиздерди көпкө күтүрбөстөн концерттик программабызды баштап алалы. Батима эжеке келиңиз.
чагы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору. Бүгүн аябай кубанычта турам ушул ынтымак группасынын ичинен ушул кече өткөрүп бизге ушундай элдин алдына таланттарыбызды тартуулап аткан ынтымак группасынын жетекчилерине ыраазымын. Эми силер менен газ берген өзүм менен эле саламдашкалайм. Geldim bugün kimin taraftan yoluna turup tanazan sezim tokup cayka ceminin sapar olap buyurup jaratkan bu jaşoda beçü közünün mekhat bolup tolgonur menen talant taşıp açat үнүмдү oyundu kuup sezimdey degen mına bugün tolkoy жүрөгүm keçemötүp жайнап күлөмүм Kutlu olsun şu saltanat kalemdeşler alva sürügün dep şu geçerli getirdik. Kaydım. Kolda boşluk sırıttığımızda doldular. Öyleyse özümün kalemini жаралган ürman okup bereyim. Bu sene Mumno Ejevist'in kim gana bilbeyt, kim gana tanıyt, kimleri gana tarbiya algan жоқ. Ошон үчүн ушул Ejevist'in Аллах разы болсун деп ар бир сахнада жок дегенде бир эки куплет окуп берип эскерип турбасак болбойт го. Кайран эжем Гүлсара деп өз асты менен ошону окуп берейин. Кабырыңа келдим бүгүн алыстан. Жол арытып, сапар алып сагынткан, жылмайыңкы сүрөтүңө карадым, тынчуктала салыптырып жараткан. Сиздес келип бир мүнөткө тынч алдым, окуп Куран багыштадым, арнадым. Ардагым тилеп келген тилейледен бейишин, Кудайымдан Гүлзарымды сурадым. Көп убакыт келдик сага сырдаштым, аз мүнөткө болдук заман курдашым, капилеттен ажал бөлүп ап кетти, эң сүйүктүү кайран эжем сырдашым. Мун канабыз киелебизде көзүңдү, айтып бүтпөй талим нуска сөзүңдү, тегеренсек жер шарында таппайбыз, эжекалай жаркыраган жүзүңдү. Кыт гүлүм, отурчу чоң төрдө, поэзия чөлкөмүндө, көктөмдө, ар бир айдын беши өтчү жомоктой, шашып келип, кетчү элем төркүнгө. Эми келсем, элеси жок, каран жок, муңайыңкы, жоктоп жүрөм, айла жок, көрбөй эле кыздарайдын төрүнүн, кабырымда отурамын көп тойлоп. Жат жатабай, жер жастанып тынчыкта, бейшиңдин гүлүн жытта тынчтыкта, биз келебиз, учур келип калганда, Куран менен эстеп дайым чынында. Талғыз таланттың ээси Халимгер Ахматова Батима апасына бир кол жабылып болсун бүгүн. Барлығымызды деген қалеміз өтшеуесіндегі Алмагүл Ырчы эженин төркүнү болуп нарындан, самчырайды ырырдап таланты менен таанылган, жалгыздап келбей кечеге үй бүлө менен камынган демекчи, Алмагүл эжебиздин жалпы үй бүлөсү менен Ыр майрам деген чыгармасы сиздер үчүн катталып кетти. Thank you.
элестен о куттуктайбыз. Bir jurnalist ülkelerin ошол Алмагүл эжекесин дагы бир чыгармасы болсун. Аңчылар дале жаш койду. Qol çabalary qutlaganda. Sizin
үлгүсү болуп тургундар. Кол чабуулар болсун. Noğuz Jazz деген Батима Ахматова эжекебиздин чыгармасын сахнада окуп бериш үчүн Кайыргүл Камчыбекова эжекемди алдыма бир кол чабуулар менен чакырайын келиңиз эжеке. Arkadaşlar, kıymetli geçenin katılımcıları, konuklu, Allah Batıma, Sergey Çarmaşılı ilk kalayım. Batımanın Jazz degenlerin, buna biz Sıratan ayında yaşamak saklardı. Jazz degenlerin oku bir şeye ruhsat verdinizler. Jazz, adır tuğulur, almın çok toy kupunar, teyi tuğurdu ağa temgel karjatar, jaltıragan buz kaydanlık akkarı, oy kırlarda bay çeçekeydiler jazz. Jazz da geldi, kışın karın uzatıp, tanda tursan kızıl tazı nur çaçıp, erke turgan kuşlara sözün salsa, en geç yılda tanda turar şanlanıp. Mına Jazz'ın geldim bükkül ağlağa, ölbü çıkan can canı var adamga, kurt kumuskanda sanda kıvray, geldin mi Jazz degen ömdü şıvray. Noğuzum, tarıklarda kattalgan, Noğuz mayrama kalgan, Jazz çırayın çıkarıp, Noğuz gelip baktalgan, Ağustos'tan dağıtılgan, ağlan kezdе жар салган, жер жарыла чөп чыгып, байчы чекек жайкалган, жүзүбүзгө нур толуп, жаз кадам ташталган, кошайду да коштолуп, жаз жарышы башталган. Байрамыбыз кут болуп, ырыс кешик кут консун, ден соолукта бар болуп, күлкү менен ыр болсун. Кайыргүл Камчыбекова. Келиңиздер, урматтуу меймандар, Ханымгүл Досмамбетова Айыл деген чыгармасын сиздерге кайрадан бүгүнкү күндүн ээси Алмагүл Макенбаева эжекемди чакырайын.
Сыдыгалиева. Алмамовчун Ақтаңы күздүн дейми аттуу чыгармаларды көркөм окуш үчүн сахнада Лира Бейшеналиева жана Арзыкан Кулубаева эжекебизди чакыралы. Siz östürgön baldarın, uğudarınız, kızların hurmatın görüp, kızmatın görüp жүрүңүздөр. Эми кечеге келген урматтуу биздин калемгерлер жана узгучулар, шаярда сүрүү коштоп келген баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе мен азыр Батима Акматова эжекенин бир роман окуганга насип этиптир. Ошол сиздердин назарыңыздарда. Алмалуумдун Ақтаңы. Автору Батима Акматова. Туылган жердин топурагын жыттадым. Ак төшөктү жаздыгында уктадым. Улуу түндө сиңгек кызуу уйкуга, балалыкта баалуу түнгө ыктадым. Аппак таңда арам зорго ойгондум, абам жутуп кумарланып ойлондум. Алам тегиз туулган жериң эң кымбат, кычак жайып жытын жыттап тойбодум. Бала кезде баскан издер элесте, чаңыралаш баткак жолум эстедим. Арттың ай деп қарап тұрып бір топқа күл қаралаш ойнығынды әңседім. Күздің дені күтіріп күз келгені сезім қозғой. Бақтарақ алтын киіп алам қоздой. Бұлттар жорғышып қамырыңды бұлыттан чапан кийип тоолор болбой. Таң атса ак булуттан күн шыкаалайт, күн нуру алсыз гана желе камдайт. Күчүнүп тынымсыз сен эмгектендеп, көгүмдө айда калкып алсыз карайт. Коюу түн каада күтүп койнун ачат,
Eğri kucağında uykum kaçar. Tabirik ay yıldızga sırındaydı. Dün kızga ağa boy tangdada. Авторы Батима Ахматова, Горького Мукхан, Вера Вишнева. Рахмат назар болғаныңыздарға. Баракелде. Эргүүлөр кайрылсам эргүүлөргө карайлап таппадым го. Катырак жазсам десем капырайып кайтпадым. Еңсеген күнгө жетпей, элсиреп килим күндө, элсирип уйку көрбөй, эргүүлөр качат түндө. Сапырат саат уюм, сансыз ой удуруп утко, санаркап жылдыз санап, саргай түн өтөт. Келсеңчи сезмезбей, керимсел селдей сезбей, кадыр түн тостурбастан, кайрылып келсеңчи. Кадыр түн тостурбастан, кайрылып келсеңчи. Рахмат, разышылық білдіребіз. Енесін көріп қызын ал, ешігін көріп төрін өт дегендей, енесінің талип тарбиясын алып, қырғыз қазақ еліне өз таланты менен таанылып келетқан Алмагүл Эжекебиздин қызы алдыңыздарда Канышай Сыйынбай Гүлдөй жанатты чыгармасы менен тосуп алыңыздар. Канышай Сыйынбай. Үсүн Сыдыков өзүңдү эстеп, аткаруучу сахнада көп кырдуу таланттын ээси кайрадан Алмагүл Макенбаева тосуп аласыздар. Balkona dolanır işte.
Hüseyin Söbek'e özümdü estem. Öpünüşlü kulağınız kazır. Açtım gelin bir sözümdür oğlum. Özümde yak sorun bana gelgende. Gönlüsün sürekli sorun. Aldım tosun parmağın elde bulada. Dalga şimdi şimdi kulağına. Gözlerimde yoldaşıp durgalı. Ömrümü sen ömür sabah suğana. Görsen cımır cımır edesin. Cılkasın cürümünden çekesin. Suyun geçse bir kucaklar. Özündür. Sürekli ayrabatı verir. Suyun geçse bir kucaklar. Klastaş. Özündür. Sürekli ayrabatı verir. Sürekli ayrabatı getirsin. Rahmat. Hıntıma kadar çıkarmasını bilindik. Takay eştekiden kalmagan, eştekiden tanmagan Muras Toğu. Var oğlundan. Hep Kuday sevgilasın. Разчылык билдиребиз. Анда эмесе кийинки номерде Ысык көл керемети. Сөзү Батима Акматованыкы, обону Эстиркеп Ашуралиевдики. Аткаруучу Рысжан Рахматова. En güzel bayrağımsın, çal
жазға оқшыған қышынбы. Сөзі Батима Ахматованыкі, оны Айтбүй Атамқұлованыкі, атқарушы сахнада Айнагүл Исмаилова. Айнагүл Исмаилова, жазға оқшыған қышынбы. Barakıldı Aynagül İsmailova. Алмагүл Макипан атқарысындағы алтын шығармасы сіздер үшін қолча тост.
айтса дагы баардыгы жарашат. Кайсы жерде барса дагы ошол жерде гүлдөтүп, ошол жерде ырдатып бир жакшынакай нерселерди уюштуруп жүрөт. Москвага барып, Москвада дагы атбашы шайыр апаларын түзүп, ошол жерден өздөрүнүн чыгармачылыктарын көргөзүп, гран-приге ээ болуп келишкен. Мына ошол Алмагүлдүн чыгармачылык кечесине Москвадагы шайыр апалар келип калыптыр, бул жака чакырып коебуз. Келиңиздер. Москвадагы шайыр апалар келиңиздер. Бүгүн Алмагүлдүн туулган күнү дагы ушул күнгө туш келип атат. Ошондуктан да куттуктап коелук. Ошо келип куттуктагандар үчүн алтын сиздер да колдоп коюңуздар. Келиңиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен улуу урматтуу ушу бүгүнкү Алмагүлдүн чыгармачылык кечесине келген туугандар. Ооба, Ажар туура айтып атат. Бул Алмагүл эле эмес, Ажар дагы баскан жерине гүл өскөн, ар бир кадамында эл үчүн эмгек кылган кыздардын бири, экөө тең ат башынын ак куулары. Биз ушулар менен сыймыктанабыз. Алмагүл эмне каалайбыз? Ушу Москвада жүрдү, күндү күндөбөй, түндү түндөбөй, кечки 8ге чейин иштейбиз, түнкү 2ге чейин даярданабыз. Ат башым, элим, жерим, атагым чыксын деп биринчи Москвада шайыр апаларды түзүп, гран-приге чейин жетип келдик. 7 область боюнча. Ошонун баардыгы ушул Алмагүлдүн эмгеги, мына бул кыздардын талыкпаган эмгеги. Ошон үчүн бүгүн ушу кечең кут болсун, ден соолугум чың болсун, эмне ой максаттарым болсо ошонун баары аткарылган болсун. Мындай иштердин далайын жасай бергиле. Ушу ат башынын ак кууларына көп ийгиликтерди, көп жакшылыктарды каалайм. Бар болгула, аман болгула, кем болбо. Алмагүл эже, бүгүнкү ушундай сонун кечени өткөрүп, саламатсыздар баарыңыздар менен. Бүгүн бизди баарыбызды ушундай чукуп сахнада жолугуштуруп, сонун кечеңизди өткөрүп атасыз. Кечеңиз кут болсун. Сизди эч ким 65те деп айтпайт. Жап-жаш болуп жүрө бериңиз эжеке. Москвага барып баарыбызды ооруп турса дагы таягы менен жерди чапкылап стройго тизилгиле деп 15 айымды тезип баарыбызга сонун үлгү болду эжебиз. Биз эжебиз жакшы ушундай ийгиликтерге жеттик, чогуу гран-прини уттук. Жанатан бери айтылгандай жаман болгон жок болсо эжебиз менен сыймыктанабыз, эжебизди көрүп түздөнөбүз. Сизге бүгүн көп уюшуп келет элек, бир топ эже баары көпчүлүгү Москвада, биз биякта болуп калып аябай кубанычтабыз, хотя катышып калдык. Буюрса дагы чоң кечелериңизде бирге болобуз деп үмүттөнөбүз. Өсө бериңиз, дагы эмгегиңизди талыкпай жаштарга жумшай бериңиз. Кутман күнүңүздөр менен эжеке мааракеңиз кут болсун. Айтылып кеткен каалоо тилектердин баарына кошулам мен дагы. Рахмат. Алмагүл эмнени даярдап экен деп үмүттөй эле сөзүбүз кур болбосун. Ат башым деген ырды баягы даярдыгыбыз жок, ошондой болсо дагы ырдап берип коелу.
немесе ушундай сонун чыгармадан кийин, сонун куттуктоолордон кийин келгисе дагы бир куттуктоолорго кезек берели. Алдыңыздарда Сокулук айыл өкмөтүнүн атынан Гүлзана Бешикбаева айымды, ошондой эле кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова эжекебизди Кыргыз акындар коомдук фондунун төрайымы Бурулхан Карагулова айымды ортого чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу Алмагүл Кашымбековна, Сокулук айыл өкмөтүнөн сиздерди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге чындын узун өмүр каалайбыз. Жана көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү, маданий чыгармачылык мейкиндигин өнүктүрүүгө кошкон зор залымы үчүн жана 65 жылдык мааракесине карата Макимбаева Алмагүл Кашымбековна сыйланат. Баракелде. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эжекелерибиз залдабы? Кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова эжекебиз. Келиңиз. Келиңиз эже. Бүгүн аябай поэзия менен ырдын кечеси болуп атат. Көптөн бери мындай көңүлүбүз көтөрүлбөгөн менен бүгүн жыргап бир сонун жашап калгандай болдук. Жаштар андан бетер жаш болуп кетсе керек деп ойлойм. Себеби биздин мыкты бир акыныбыз Батима Акматова деген жөн жүргөн жери жок, анын ырларын өзү окуп берди, Кайыргүл окуп берди, андан башка дагы обондуу ырлар бар экен. Обон чыгарышкан ырчылар өздөрү аткарып берип отурат. Бул деген сөз анын эмгегинин таасири жөнүндө. Мен дагы эгер ыраазы болсо, убактысын бөлсө, туруп келбейсиң биракай. Тазагүл Закированын акынга мекен керек деген ыры бар эле. Ушул китепти зерикпей окуп жүрсүн деп белекке берип коеюн. Эң мыкты биздин бүгүнкү күндө ырчыларды уюштурган, адамга абдан көп маани берип, маанайын көтөргөн бир канча иш-чараларда бири-бири менен тынымсыз иш-чара даярдап жүргөн кызыбыз Алмагүл. Алмагүл дегендин аты да сонун экен. Анан жашаган эмгеги дагы Москвада жүрүп да бир сонурларды ырдап, кыздардын баарын башын бириктирип, абдан көп жакшылыктарды кылыптыр. Мен ойлойм, сага чоң чыгармачылык, чоң ийгилик, бекем ден соолук болсун. Анын өзүңдүн мыктылыгынан сенин кыздарың дагы сонундап жүрөт. Демек, келечекте таланттуу жакындарды да тарбиялап атыптырсың. Бар бол. Арбаңыздар, biz Kırgız akın жазуучулары коомдук фондунун кыздарыбыз. Büyücer биздин кызыбыз, калгандар биздин кызыбыз. Büyücer кайда жүрсүң? Кол чаба. Кол чабаңыздар экен. Эгер мен Америкада жашап кетпегенде, колдон чыгарбайт элем. Эми Büyücer толкуп ташып турганда мен Америкада болуп калдым. Анан эже birikmaçmasam болбойт, биякта эч ким мага көңүл бурбай атат. Деди, мен келсем бул ташкындап келаткан, көчкү түшүп келатканда тосуп туруп алсам, тебелеп кетет да көчкүчү. Анан сел жүрүп келатканда, йор жүрүп келатканда да кой деп тосуп туруп алсаң, ал аңсып кетет. Ошон үчүн батамды берип, Büyücerга жолуң ачылсын, ушундай иштериң жүрүшсүн деп аябай бата берди. Büyücer'de kol çabuklar. Ağrı bir keçede siz kızlarımızda kızlar ayda çıkarttan bece kapı olan yoksu mu dedi. Yoksu dedim. Oşun için ben ağrı bir geçen de gelip beri atam.
жетекчisi Ажар биздин кыз. Анан бул жерде Фатима, биз дос болуп жүргөнсө Фатима. Мындай өзүм досторуман сырткары, мынча болду кичине сүйлөп коеюн. Өзүм досторуман сырткары Facebook аркылуу, интернет аркылуу көп кишилер менен дос болуп жүрөм го. Анан акындар көбүнчө жазасыңар, тиги сатып кетти, тиги атып кетти, тиги досум минтип кетти, башымды аттап кетти деп. Анан мен мындай чыныгы досту көрдүм да, мен сатпаган, атпаган туруктуу ал Фатима Ахматова. Келечектеги Кудай буйруса Анна Ахматова. Эми жакшы бата берсек болот. Анна Ахматова болсо жаман эмес. Анна Ахматова деген бүткүл дүйнөнү дүңгүрөткөн акын. Дайыма Ахматова деп чакырам. Такырчы. Анан Ахматова чыккан жок. Ахматова сен чыкпайсың десем, жок менден мурун бирөө келди. Сиз чыкпайсызбы десе, жок шеп отурат, чыга албаймын деди. Анан мен айттым, чыга бербейсиңби? Бак чыга атпайсың. Жок, сиздин алдыңызда мен чыга албайм, башка группа менен деди. Ошондо ого өтө ыраазы болуп калдым. Азыр ушунчалык мүмкүнчүлүгүм жогуна карабай, ушул Ахматова үчүн келип бердим. Ахматовага данк. Анан биз Арина Айкөл көп эле кыздар барбыз, бирок силер чыгып коюңар, эжелер, бирок баары бир ынтымактык экенсиңер да. Эми ушу Арина экөөбүздүн атыбыздан гүлдү алып кой. Гүлдү. Анан башыңа салып коюңар, бирок сүйлөп туралım. Аркыңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн мына ушул эки талант чыгармачыл адамдардын кечесинде баш кошуп отурабыз. Мен ошол кыздар айдын кыздары катары Фатима эжеге келин болчу. Ушул эки талантка чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Мындан дагы жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп, элге белгилүү болуп, элдин алдыда болуп жүрөсүн деп тилек айтам. Жана баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Эжелер, ийгиликтериңиздер көп боло берсин. Кол чабуулар болсун туугандар, мына ушул жерде Алмагүл эжекебиз, Фатима эжекебиздин бул инсандар өнөр таап, өнөр баккан, мына ушул өнөрдү барктап келген, ушул жерде атай сый урматын тартуулап келген биздин өзгөчө сыйлуу меймандарга бир өзгөчө кол күдү көтөрүп туруп алакан чабуулар болсунчу баракелде. Жашасын өнөр адамдары. Разычылык билдиребиз, кылын жашаңыздар, бар болуңуздар. Кудайдын буйруса алдыда өсүп келаткан жаш таланттар мына ушул сиздердин жылыңыздарга, сиздердин жеткен сыйлыгыңыздарга жетсин дейли. Биз дагы тилектешпиз. Кудайлар жолуктарын салып алсын эми биздин ынтымактын байчелери, кыздар, келиндери, эжелери сыйлап белектерин берип атат. Азыр эми адатка айландырып алганбызда биз эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чоң лидерлерге төш белгилерди тактырып жүрөбүз. Азыр эми Туран биримдигинин 5 өлкөнүн алтын калем деген медалын Тазагүл эже Фатима Ахматова эжеге тапшырып койсун. Атаңыздар кетсин алыста, акылдар жазсын дастандар жымын ушул. Ар бир кылган эмгегиңизди Кудайым өзү сыйлап, элибиз сыйлап. Урулкан Каракулова эжекебиз Алмагүл Макембаевага арналган сахна жылдысы медалын тапшырып койсун.
эжемизге арналган сахна жылдыздын намы туугандар. Кол чабуулар болсун. Куттуктайбыз. Özleri gel al baygattır. Batırını Sokulur rayonuna karıştı. Batırını olarak nartı ile medali. Men tapşırıp koyuyorum. Батырыңызге нарты эне медали туугандар. Куттуктайбыз. Кудайым куттук болсун. Özünden altından şu melek taşı koyun dedim, gel İsmet'ime siz gel. Bugün degen jakşılık bolup turат Boş Bayram, Almagül, Макенбаева Ежекебиз 65 жашка толуп отурат. Өзүмдүн атыман дагы şu белек тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Barakende, yaşınız kutlu olsun değil Ejike. Kalın yaşınız. Учурдан пайдаланып bir сүрөткө тартып коюңуздар. Биздин калемгерлерде чыгармачыл адамдарга чектөө жок. Фатима эжекебиз дагы көптөн бери Москва кайрыктарынын мүчөсү. Бул жерден Кемин кайрыктарынан келген дагы калемгерлер бар экен. Бул жака чакырып койсок, келиңиздер коноктор, меймандар. Кемин кайрыктарынан келгендер. Мында bir ыр бар да, кыздарга тиешелүү. Тоолоруна ошо шарамалдан барат. Шамалың чачымды тараган, болгум деп периште. Кызыңмын сезимдей назик, ак тоңдой көгүндө сүйүм, аңдатом өскөн үйүм, баратам өзүңө шашып деп тоолоруна барып келсин. İyilik. Barakeldi. Barakeldi бар болуңуздар, ыраазычылык билдиребиз. Гүлжан Назарбаева келип койсоңуз. Гүлжан Назарбаева эжекебизди чакыралы, келиңиз. Бүгүн абдан сонун күн болуп турат. 1000 күнгө бергис bir күн бар дегендей, чыгармачыл адамдардын башы кошулуп, ушундай эки талантына таазим этип турабыз. Эки жегетең Кемин кайрыктары Адави Ириминин атынан, Кемин районунун жалпы чыгармачыл адамдарынын атынан чың ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы өнүп өсө берсин. Ден соолуктуу болсун. Фатима эже тууралуу bir эки ооз сөз айтып кетпесек болбостур. Фатима эже Кемин кайрыктары ирими түзүлгөндөн баштап эле ошол иримдин активдүү мүчөсү, эки китептин автору, эженин колунан чыккан жакшы чыгармалардын көбү түрдүү альманактарга кирген, бир нече тилдерге чыгармалары которулган. Мына бүгүн дагы улоондуу ырларына күбө болуп атабыз. Эжеге зор ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Бүгүн ушул жерде мен айтат элем,
акындардын акыны, акындардын арыстаны, акындардын акылбалары отурат экен деп ушунчалык суктанып калдым. Эже ушул жердеги бүгүнкү бардык ыйык сизге ыйгарылды жана ушул жердеги Батима эже жана Алмагүл эжеге ыйгарылды демекчимин. Жараткан Алланын жарык нуру сиздерге түштү, мейрими сиздерге түштү. Бул жерде Алла Тааланын белеги бүгүн сиздер үчүн. Сиздер бар, Алла Таала бизге окшогон адамдарга ушундай өр түрмөктөрүн берип турат экен. Ушул өр түрмөктөрү эч качан токтобосун, тынч болуп, кут болуп, ар бир ушул жерде жазган эжекелердин үйүндө орун алсын демекчимин. Өзгөчө Батима эжеге жана Алмагүл эжеге бүгүнкү өтө ыйык нурлар сиздер үчүн болсун. Рахмат. Арыбаңыздар, кыргыздын асылдары. Бул жерде кыргыз тилинин кутун, кудуретин, күчүн, жүрөгүнө, мээрине орноткон ушул акын эжекебиз Батима эже менен Алмагүл эженин кечесине куш келиптирсиздер. Ошону уюштургандар Ынтымак тобунун жетекчисине дагы терең ыраазычылык айтабыз. Доор жаңырыгы журналы чыккандан бери бул Алмагүл эже биз менен дайыма чогуу жүрөт. Акын гана болбостон бул адамды жамакчы деп коет. Жамакчы десек биз жамак деген ошол кайып илимден келген, куюлуп келген, ата тегинен берилген касиети, ата тектеринен берилген касиеттин негизинде ушундай бир жакшы адамдарга жакшы мактоолорун айтабы, жакшы тилектерин айтабы. Керек болсо азырда көрүп баарыбыздын деген жүрөгүбүздү эргитип, сүйүү мээримди бердиртип, жашыбыз өтсө дагы абдан гана жаш кезекти эстеп, ушундай жыргал сезимдерди тартуулаган Алмагүл эже менен чогуу иштешип келатабыз. Ошонун негизинде мен Алмагүл эжеге деген ушу кыргыз элиндеги касиеттүү умай жолунда жүргөн апалардын эне тилеги деген китебин чыгарганбыз. Ошол китепти белек кылып бергенге уруксат этиңиздер. Буга деген ушу бүгүнкү кечени кошуп туруп Алмагүл эже да ушул китепке кирет да. Анан Доор жаңырыгы журналынын акыркы саны ай сайын чыгып атат. Муну дагы ушул Ынтымак жетекчисине сизге берип койсок, анан бул жерде деген шашылыш эле келип калдым. Батима эже, бу дагы сизге. Биздин журналдын негизги максаты азыркы биздин өзөккө кайтуу, оңгу жолго кайтуу. Биз өзүбүз кыргыз болгондон кийин, байыркы элдерден болгондон кийин биз өзүбүздүн ата тектен бери келаткан салттуулугубузду сактап, тилибизди сактап, мына ушул эжелердин, акын эжелердин атынан ушундай сонун эргүү ырларды биз деген бала бакырабызга, кийинки муундарыбызга табыштап кетишибиз керек да. Анан ошондой эл арасынан чыккан, эмгеги бааланбай калган ушундай инсандарды чыгарып келебиз. Бата касиети деген аталардын батасы, эне тилеги деген эненин тилеги, ошондой апалар, энелердин баягы касиет жылоологон апалардын тилектери кабыл болуп, анан ошол жараткан жаап өзүнүн белгисин белгисек да. Анан мен шашып калсам дагы мен ушу Ардак Раматаны эжеге табыштап коеюн. Ардак Рамата менен мамлекетибизде коомдук иштерге активдүү катышып, кыргыз элинин салттуу баалуулуктарын жайылтып, жаш муундардын жан дүйнөсүн агартууга арналган мыкты чыгармаларды жараткандыгы үчүн Макембаева Алмагүл Кашымбековна сыйланат. Ошентсе да биздин ата-бабалардан келаткан кошок деген салтыбыз бар. Жамакчы десек, мына Алмагүл эже кошокту да кошкондо адамды ыйлатат. Кошокту кошуу менен биз деген өзүбүздүн ата-бабабыздан келаткан салтыбызды дайыма сакташыбыз керек, урпактарыбызга беришибиз керек. Ал эле эмес, Алмагүл эже деген жамакчы дегендин экинчи мааниси бар. Илгери жамакчы деп баягы биздин апалар үнөмдүү болуш үчүн жыртыштан калган кездемелерден чогуу курак токуган да. Ошондой курак жагынан бар. Жүрөгүнөн балкып чыккан сүйүүсүн элге арнатыш үчүн
жүндөн жасалган ар түрдүү гүлдөрдү жасап элдерге табыштап келет. Шырдакты жасаганды айтпай эле коелу, бекеринен эми ат башы да төрөлгөн эмес да. Эми жалпыңарга чыгармачылык адамдардын баарына мен чың ден соолук каалайм. Жүрөгүңөрдөгү сүйүүмөрлүңөр дайыма орноп турсун, кыргыз болуп өзөккө кайтып, урпактарыбыз бактылуу, өзүңөр да бактылуу, дөөлөттүү карлыкка жетиңиздер. Biraz çabuk bitiririz. Çok rahmat. Emin Adbaşı önör pozdorunun atынан Майрам Абдыканова Кубат Тойчиев, ушул Аксарайдын директору ээси Кубат Тойчиев келип коюңуз. Ağabey çakıralı Kuvvat Toyçiyev. Саламатсыздарбы, шындыгында азыр элим чачып кетти же мен чачып чыгып алдымбы? Саламатсыздарбы. Баягы аскасы бийик атбашы жаман деген атасынын ак башы деген жөн сөзүбүз болсо керек. Себеби дегенде ошондой атбаштан чыккан таланттар мына Шайлөк Дүйшөев башталган Жуман Шералиев деген кыргыздын каймактары чыккан жердебиз. Бирине айдан 3 композитор чыкканбыз чындыгында. Аны мактанып да коюш керек, айтып да коюш керек. Кыргызстанда эл үчүн, жер үчүн ар дайым чоң кызмат кылып келген биздин оончулардын арасы. Оончулардын чоң чеги чындыгында ошол атбаштан чыгып келген. Муну айтып койбосо да болбойт. Ырысбай атабыз менен тең тайгашып келген ошондой 810 автору Жумамин атабыз биздин айылдан. Мына ошол Жумамин атабыздын артында жөн калет жок. Ушундай акындар, ушундай азар эжекебиздей болгон. Мына ушундай биздин эжекебизге окшогон кыйын акындар бизден чыккан деп мактанып кетсек болот. Себеби мен оруна да жүрүп деп кадимки биздин Алкул Осмонов айткандай, чындыгында ушул бүгүнкү тойдун ээлерин куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Дүйнөдө канча ыр болсо, ошончо ырдын түбөн таап келген албетте оончулар экен. Ошол оончулардын бири албетте деп коелучу. Аны бизе урматтуу эжекелер, урматтуу акын ээлери, сөз баккан, сөз тапкан чоң муун отурасыздар. Чындыгында калың элдин арасы кандай сонун жарасы дейт. Жүрөктүн жарасын тырмаган албетте акындар. Акын жок болсо оончулар кайдан? Ошондуктан эжеке, Алмагүлжа, бүгүнкү чыгармачылык кечеңиз кут болсун. Мен чоң атаман ашык кеско орден боюнча. Чындыгында соғышты жеңген мен чоң атамда орден көп болчу. Атам иринде болуп калды бул кишинин алдында. Өзүм да уялып атам, өлгөн немистигин терип келип табып алган. Өлгөн немистигин терип келген. Мана бизге чындыгында биздин акындардын кланы, акындардын залкары, мына Майрам деген экөө бар. Биздин чыгармачылыкта бирөө Дүйшөкеева, албетте бирөө өзүбүздүн Майрам эжекебиз. Ардактуу ыр сүйгөн туугандар, ушул жерде чыгармачыл инсандар, ушул жерде болуп аткан майрамыбыз куттуу болсун баарыбызга. Бул жерде сонун чыгармаларды аткардым да. Фатима эжебиз менен Алмагүлдүн кечесинде отурабыз. Алдыда болгон ырларынан, алдыда болгон оондуурларын угуп атабыз жаңадан бери. Өзүбүзчө толуп атабыз. Сонун чыгармачылык ийгилик каалайм. Экөөңүздөргө ден соолук аман болуңуздар. Мындан атбашылыктардын атынан, атбашылык өнөр поздордун атынан өзүбүздүн бир курамыбыз бар. Ошолордун атынан
gül tapşırууга аракет кылып атабыз. Конвертибиз да бар. Gül emes, еще tay da var. Жылкы емес tay. Анан биринчи сатында бир токуп койдум эле ошону, алма гүлгө. Алманын гүлү ачылат, алма гүл. Irdan çaçıp çaçıla, azdektep süyüp önörün 18 kurçak yaşına, baylığın uğurtap şirindep, bapırap tolgun baktına, jakınдар jandap ketpesin, bak dağlay konsun başına, bay çeçek bulup jaynagın jarkırap күндө tatına. Эми биздин коллективдин ичинен улуусу да сулуусу да Жолдош агай, анан Ырыскүл бар, менин орун басарларым. Өздөрүнүн илиштин бийликтери бар экен, тапшырып коюуга уруксат этиңиздерчи. Келип. Ынтымак тобунан албетте Жолдош агай. Келсек. Бул жер болсо жана өзгөртүлгөндө Атбаштан чыган акындардын атынан болот. Чөкө ынтымак тобунан сизсиз. Өтө ырыспай, турган турбаты ырыспай, бети башы ырышпай, ат баши жүрөт кырыстай. Келгиз. Мына кыргызда кеп бар да. Кызды сүйсөң экини сүй, бирөөсү турсун запаста дегендей. Эки отан мени сүйгөнүм. Анан бир ырагына жазып койдум эле, ошону окуп берейин. Мен ар жакта турайын Кеминден бир сулуусу батына, карай келсең өтө эле татына. Тоо этектеп тазалата өскөн кыз, бардык жактан кадимкидей жакшына. Орус мүнөз батинанын мүнөзү, бакчасында өзүнчө өскөн гүлөзү. Гүлдү көрүп көңүл бөлүп тургандай, Батиманын жагат бир өзү. Кеминимден сен таанымал акынысың, ыр сүйгөндүн көңүлүнө жакынысың, айылыңда азыр жашап өмүр болот, аяз заттын арасында асырысың. Тамашаны таап дайым сүйлөйсүң, сөзүң менен сөздү учуруп үйлөйсүң, чечем болуп сен жаралган өңдөнүп, тамаша айтып өзүң такыр күлбөйсүң. Батиманы жакшы көрөм, сүйөмүн, мен эле эмес сүйүп жүрөт жүрөгүм. Мен сүйгөндөй алда мени сүйөт деп, чындыгында чоң үмүттө жүрөмүн. Деп туруп, Батимага ардаган белегим бар да берип коеюн, тапшырып. Караңыздар, сүйүү каякта. Сен оруп алып, мен оруйун ата журт. Кол чаап коелу. Ушундай эжегебизди сүйгөн акын. Жүрөгүнөн эмес, жүрөгүнөн түпкүрүнөн сүйгөн акын. Ана. Кол чаап коелу. Ана. Жеңем жана байбичеси, кол чабуулар. Баягы кыргызда эки катын алыш дейт го. Ау. Байкем. Ау. Анан мына сүйгөнүм арнап, буга 10 куплет жазып турмун, 11 бет. Алма гүлгө. Аяр сатсың, алмаштырды салтыңға, канат кагып, ырдап, чордоп закымда, кызмат кылып элиң үчүн ардайым, таланттарың ташкындасын калкыңда. Сулуулугуң адамзаттың каратат, ашык кылып ак сүйүүнү жаратат, ашыктыгын сага көп айта албай, өмүрлөрү күндө өтүп баратат. Көздөрүңдө сүйүү жанып тургандай, кадимкиле мен ойлогон жыргалдай, эриндериң эп келишип өзүңө, өпшөм деп мени карай жылгандай.
Sendey sulu çandağına jaralap, sulu canға gözler barıp kadalat. Göz tiybesin el içinden aman jür, jaratkan soň amanat. Dep Чындыгында кайфты көрдүңөрбү? Кол чапалы. Сүйүү каякта жатат. Мен чындыгында ушундай акындарды көргөндө ушул нерсе эске түшүп кетет. Гөл болсо да, гөл жээгинде мен болсом, гөлгө чөгүп бара жаткан сен болсоң, кайык менен сүзүп барат жаныңа, калак менен башкача ойлосоң. Altınında. Suyu güçlü avtomatın oğunan, suyu güçlü taş kömürdün çoğunan, suyu önümde jet almagan toltura kala vergen amalının çoğunan, ökünmögün ötkөнгө menen bari bir, al ömrün ötet bari bir. Birini koydum demesler, koydu dağı bir. Mınau süretni görsetip koyun sizlerge. Süretine de bir yazıp koydum bile. Ana okup vereyim. Uşup turgan süretimdi karasam, çındığında şunu sözden adaşam. Sululuğun gözde atıp turgan sey, yek düşünmeyin yeni olup bıratam. Gelecegin bir başkası daraşıp, turgan siyat elsin barın karatıp, gelecekten gözündey suluğa baskın gelet bu zamanda canaşıp. Süretimde menin oylap turganday, yaşadığı caner gitken jırgalday, mağan arnap bırdap jatkan öndünü, çamırığı köp çakırgan gırlarday. Süretimde karab alıp suktanam, seni karab bir özünçe ıttanam, bul suluğunun süreti dep görsetip, boş durma, süygönümde baktanam. Süretimde meni karab turganday, seziminde mağa degen sır barday, karашından kara canım seziler, gün batırıp, taң atırgan jırgalday. Boyu yeken terekti, çınarı özü mağa gerekti. Candasan canda canlı yoldaşım, bağlalam düzeltpey. Ömrünüz uzun bolsun. Eki suyganlı sömürleriniz uzun bolsun, geleceğiniz gen bolsun, çıkarmacılık, ilgilik kağılayın. Fatima Ахматова эжеңизге да ыр жаздык эле ошону окуп берип коеюн улам көчүп анан окуй берели. Фатима Ахматова эжеңизге ийне жиби колунда көөрүн төктү, изги тилек айтамын бетин өптүм, ыр дүйнөнүн серетин кармап алып, ырахатка бөлүнүп жолун өттү. Ушул майрам өткөрүп кубанычтуу, өз салтыбыз сактайлы улап учту. Ден соолукта эсен болуп амандыкта, жакындарын жүрөлүчү сагынычтуу. Урматтуу Алмагүл эже, Фатима эже, жогоруда айтылган каалоо тилектин баарына кошулам. Ахматова Фатима эжеге кеминдин болот сулуусу Фатима эжем накталап кагазга жазып туруучу. Айтканга көңүл буралып, арнаган ырды суналып, Фатима эженин кечеси баары сырын угалып. Ардактуу апа болупсуз, атактуу атка конуп сиз, ар дайым болсун ийгилик, ак жолдо калсын алтын из. Иштерман асыл апасыз, ийгилик көрүп жатасыз, жүрөгү тунугайымсыз, жүргөнү шайыр катасыз. Кылган иши мактаса, сизди болот мактаса, бапестеп багып балдары бой жеткизилиз башкача. Ардактуу апа аталып, Фатима эже апам болуңуз, калемдеш акын келиндин куттуктоосун кабыл алып коюңуз. Макембаева Алмагүл эжеге
Süylösö şirin sözdör kuyular, ar bir sabı sancıraday duyular. Tarsıldagan tamaşanımınday oy, talim bolup talantınız duyular. Alma gülece, alpıgo aytış önördüm, çeber uscağынан dağı var go jörürgüm, ustat bolup tarbiyalap jaştardı, aşıp taşıp böksürmösün göröngüm. Ağalecek jaraşıp başыңızga, ul gelin kızmat kılsın kaşыңızda, kız güyü apa kelep ardaktagan, tazim kılat kutman kurak jaşыңızga. Kadırlayбыз ar birimiz apa dep, jaraşap baldık makto sizge kep, ынтымақтың ырыс кылуу элеси, sizge айтам чын жүрөктөн алкыш кеп.